өткөнкү дүйнө чемпионатында кичине эми мактанып кетейин. Биздин ушул Ак Жол дүйнө чемпиону болгондо мага басып келип, мындай келип мага ушундай менин жүрөгүмдү мындай ээритип жиберди десем болот. Анткени келип Айсулуу эже ушул алтын медалды сиз дүйнө чемпиону болбогондо мен да дүйнө чемпиону болбойт болчумун. Бизге ушу жол ачканыңызга, бизге ар дайым бизге пример болуп жүрө бериңизчи дейт да. Мага ушинтип келип ушундай аябай кандай көп айткан болчу, бирок мага мындай ушул жүрөгүмө, жан дүйнөмө тийгени ушул Айсулуу эже дейт, ушул медалдын алдында сиз турбаганда мен да ушул медальга жетпейт болчумун деп. Бул айтып атпайбы, сиз качан 2019 Астанада дүйнө чемпионатында алтын медаль алганда дейт, мен ошол учурда Ак Жол травма алып калып Германияда операциядан кийин өзүнүн бөлмөсүндө болчу экен. Анан биздин жетишкендикти, ийгиликти көрүп алып, ошондо айтып атпайбы, мен өзүмө сөз бергем дейт. Айсулуу эже чемпион мира болуп аткандан кийин мен дагы чемпион мира болом деп ушундай сөздү айтканда мен көзүмөн жашым токтобой ушундай сүйүнүп, анан азыр деле мындай эме да, мындай сөз, бирок ушундай канчалык менин жанымды ушундай эзет да, көрүп сүйүнөм да. Ушу балдар ийгиликке жетип атса, ушинтип сөз айтып койсо эле мен сүйүнө берем да.